Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан 22 тема үй бүлөдө балдар өздөрү каалаган темада аңгеме сабак өткөрүү деген тема боюнча агайдын айтып берүүсүндө уга аласыздар. Абдан кызыктуу темалардын бири. Анда эмесе видео сабакка Keyingi көңүл tema, буруңуздар. 22 tema. Үй бүлөдө балдар өздөрү каалаган темада алардын суранычы боюнча аңгеме сабак өткөрүү деген тема экен. Бул мындайча айтканда балдардын каалоосу боюнча эркин темада сухбат өткөрүп туруу. Бул ар кайсы багыттагы тема болуусу мүмкүн. Мисалы, балдар менен келечек жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү, спорт жөнүндө экинчи аңгеме сабак өткөрүү, үчүнчү заманбап техника, технология жөнүндө чогуу аңгеме сабак өткөрүү. Төртүнчү кесип тандоо, кесипке ээ болуу жөнүндө, келечектеги кесиптер жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Кийинкиси укук бузуунун алдын алуу, тартип бузуу, кылмыштуулуктан сактануу жөнүндө балдар менен аңгеме сабак өткөрүү. Ошондой эле эл журтка кызмат кылуу, элдин дубасын алуу, заманбап ишкердиктин жаңы түрлөрү, өзүн өзү камсыздоо, өнөр үйрөнүп, мал дүйнө таап, ошону туугандар менен, эл журт менен бөлүшүп, татыктуу жашоо жөнүндө. Үй бүлө тиричилигинде үнөмчүлдүк, сарамжалдуулук жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Дүйнөлүк саясат, экономика, бизнес, улуу саясатчылар, дүйнө тарыхынын эң белгилүү урунттуу учурлары жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Кыргызстан, кыргыздар жөнүндө баарлашуу, азыркы цивилизациялуу өнүккөн мамлекеттерде Америка Кошмо Штаттары, Европа, Япониядагы адамдардын турмушу, жашоосу, ишмердүүлүгү, эс алуусу, билим алуусу, турмуш тиричилиги жөнүндө аңгеме сабак. Чет өлкөдөгү кыргыздар, Россияда, Казакстанда, чет мамлекетте иштеп жашап жүргөн кыргыздар, мигранттар, гастарбайтерлар, алардын турмуш шарты, жашоосу жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Балдардын өзүнө керек болгон адамдык асыл сапаттарды тарбиялоо, өзүн өзү тарбиялап өстүрүү, инсандык өнүгүү жөнүндө
терс сапаттарыны жоюп, жакшы сапаттарыны өстүрүү, өзүнө өзү адамгерчиликке, берешендикке, марттыкка тарбиялоо жөнүндө аңгеме сабак өткөрүү. Ушул жерде өзүнө өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинин айрым темаларын окуп чогуу, талкуулап, суроо жооп кылуу бул дагы өтө пайдалуу болуп эсептелет. Эң башкысы балдардын өзүгө кайрылы өздөрүгө айтып, өздөрүнөн сурап, кайсы темалар боюнча дасторкон четиндеги университетти өтсөк болот, кайсы темалар силерге кызыктуу, кайсы темалар боюнча өзүңөр интернеттен, китептерден, энциклопедиялардан маалымат таап келип, бизге айтып бересиңер, анан чогуу талкуулайбыз деп балдардын өзүнө дагы тема тандоого эркиндик берип, тандаган темаларын айтып берүүгө мүмкүнчүлүк берилсе, суроо жооп талкуу болсо эң жакшы пайдалуу болот.